Эмнеге кээ бир айдоочулар көп акча табат, кээ бир айдоочулар аз акча табат? Неге 14 000 долларды 30 майылга төлөдүк? Эгер бунун баары сизге кызык болсо, анда жакшыраак ыңгайлуураак отуруңуздар, анан биз менен көрүңүздөр. Эмнеге кээ бир айдоочулар азыраак акча табат, кээ бир айдоочулар көбүрөөк акча табат? Бул деген сиз иштеп аткан компанияга түздөн түз тиешелүү. Кандай компанияда иштеп атасыз? Ал негизи эле бул рынокто канча убакыттан бери иштейт, кандай анын репутациясы бар, safety score кандай, fleet негизи эле safety score да бул өзүнчө бир чоң тема. Safety score'дун ичинде техника, логбук, водительдердин успеваемосттары, мындайча айтканда бүт нерселер ал жерде кармалган. Ошо негизин баары келип туруп бир safety score'ду түзөт. Ошо сиз иштеп аткан компания safety score жакшы болсо, брокерлер сизге жакшыраак груз берет, кымбатыраак груз берет. Ошондой эле жакын арада эле жаңы закон чыкты. Ар бир брокер силердин компанияңарга груз бергенде, анын страховкасы дагы бул грузга жоопкерчилик болуп калды. Демек, бул убакытка чейин мындай закон в общем жок болчу. Эми азыр ошондой болуп калды. Ошондуктан акыркы убакыттарда брокерлер берип аткан компанияны под лупой тщательно карап калды. Бул компаниянын водители, айдоочусу страховкадабы, компаниянын страховкасы, рейтинги жакшыбы, логбуктары жакшыбы, айдоочунун тажрыйбасы барбы, техникасы жаңыбы. Демек, ушул нерселерге түздөн түз көңүл бурулуп калды. Эми ошол сиздин компанияңызда ошол 5-6 пункттар негиздер баары тең сакталган болсо, демек сиз алып аткан груз 20-30%ке чейин кымбатыраак болот. Мен өзүм дагы айдоочу болгом, барын көргөм, анан кийин мындай ситуациялар болуп калат. Шиперде турганда бир жерге келесиздер, бир убакытта кайра бир жерге жеткиришиңиздер керек. Бирок сиз тиги жаныңыздагы айдоочу менен сүйлөшө кетсеңиз эле, сиз бир 3 000 долларга груз алсаңыз, ал 3,5 миңге алган болот, 4 миңге алган болот. Демек, мындай рейтинде айырмачылыктар башталат. Анан кийин эле сиз эки ой кетет сизге. Либо сиздин компанияңыз сиздин рейд кат кылат, рейд конфирмейшниңизден акчаны кезет, же болбосо диспетчериңиз жакшы соодалаша албай калды. Ал андай эмес. Эгерде сиз прозрачный компанияда иштесеңиз, ал да прозрачныйда иштесе, көңүртүң эле бирдей эле рейд кат болунган жок. Диспетчер максимально аракет кылды, бирок ал компаниянын safety score өйдөрөөк, брокер менен мамилеси жакшыраак, сиздин компанияңыз жаңы, брокер менен мындай мамиле түзө элек. Айырмачылык ушуда эле. Демек, урматтуу айдоочулар, сиздер компанияга кирип атканда ошол компаниянын тажрыйбасын, safety score'ун карашыңар керек. Анан кийин бул келечекте ошол компаниянын өзө турган ою барбы же жокпу? Бүгүнкү күндө бул жалпы эле маалым, мындай секрет эмес дегендей, көп компаниялардын ээлери компаниясын иштетет. До первого эксидента деп коелу, бир жаман бир нерсе болгондо ал компаниясын жабат дагы, кайра башка компания ачып алат. Демек, бул жакта ал компанияда айдоочулары, тиги safety score эмне болсо да баш оорубайт. Демек, башка компания эле ачып алат и дальше иштетип, кайра жаңы ат менен иштей берет. Жана айткан себебим, ошол компаниянын safety score тажрыйбасын, жана келечекте ошол компаниянын видениесин, көз карашын дагы силер билишиңер керек. Бул компания өз өйүндө атабы, көп жылга чейин бул жакта маркетте жүрөйүн деп атабы деп, мисалы силер эми биринчи күнү эле жумушка кирип атканда, интервьюга киргенде ошол нерселерин байкасаңыздар болот. Эмнеге дегенде, силер ошол компанияда өзүңөрдүн карьераңарды, наныңарды табам деп жакшы ниет менен келип атасыңар. Демек, ошол компаниянын дагы ою силер менен келишиш керек. Эми бүгүнкү күндө ошондой да, чынбы достор? Көп компаниялардын ээлерин тааныбайсыздар. Ал мындай соц тармактарда деле өздөрүн мындай жарнама кылышпайт. Любой мындай экстренный ситуацияда жөн эле жок болуп кетиши мүмкүн. Силер ошол маселе көйгөй менен жалгыз калып каласыңар. Ошондуктан силер ушул маанилүү нерселерди билишиңер керек. Көптөгөн ситуациялар бар. Айтпай эле коеюн, кайсы улуттагылар компанияны атышат да, аттарын көргөзүшпөйт, мындай алмаштырып эле жүрө беришет. Демек, алардын максаты бир гана акча табыш. Кээ бир компаниялар бар, максаты акча табыш эмес.
ошол жакта өзүнүн келечегин, карьерасын, бүт мындайча айтканда өзүнүн максатын, өзүнүн астындагы көз карашын уже мындайча айтканда конго койду. Он в эту работу душу отдал. Вот ошондой компания менен эгерде силер дагы ошондой акча табып, өзүңөрдү ушул жактан үй алып, машина алып, өзүңөрдүн мисал мамлекетиңерге жардам берип, үй бүлөңөргө жардам берип жүрөбүз десеңер, анда силердин ушундай көз карашыңар туура келиш керек. Ошол компания деп, мисалы, сиз айдоочусузбу, овнер операторсузбу, лиз овнер операторсузбу, силер кайсы бир компанияга келсеңер, силер ал компаниянын жумушчусу эмессиңер. Демек силер ушул нерсени түшүнүшүңөр керек. Вы не наемный работник для этой компании. Силер ал компания менен партнерсыңар. Демек силердин укугуңар, компаниянын укугу, бул баардык нерсе ошол нерсе каралыш керек. Биз жумушчуну алганда, биз аны как партнер катары кабыл алабыз. Ошол партнер силердин бүт нерсеңерди караш керек. И ошол жумушка кирип атканда силер билишиңер керек. Мен бул жакта алардын көз карашын, алардын тажрыйбасын, компаниянын мындайча айтканда даже финансово составляющий способностьтарын билишиңер керек. И ошол нерсени билгенде силер билесиңер, бул компания өзүнүн диспетчерлерин жакшы карайт, сейфтизин жакшы карайт, флитин, техникасын, бардык нерсени жакшы карайт. Демек ошонун мындайча айтканда результаты груздун базында болот. Бардык нерсе, мисалы шапы болсо, ярды болсо, бүт работниктери бар тең профессионалдар болсо, демек ошонун результаты груздун базында. Ошол себептен бир компания бир эле грузду бир баага алат, мисалы $1000, бир компания $1500 алат. Демек ошондо ушул айырмачылык ошондан чыгып атат. Акыркы убакта жаңы закон, бүгүнкү күндө брокерлер, ошол керриер компанияда эле бирдей укукта ошол жүккө жоопкерчиликтүү. Демек анын страховкасы, бүт нерсе силерде эле жоопкерчиликтүү. Ошол үчүн брокер компанияны, керриерди тандап атканда бүт нерсесин карайт. Бирдей карайт дагы, анан кийин силерге квота берет. Ооба, биз силерге мынча баага бере алабыз деп. Ошол себептен ар бир компанияда гростор ар кандай чыгат. Бирөөндө мактанып атышат да, ар бир компания. Бизде келсең укмуш 10.000ден ашык гроss кыласың, мындай кыласың, тигиндей кыласың депчимби? Демек силерге ошол 3 эле нерсени киргенден кийин сурап коюш керек. Ошол компаниянын тажрыйбасын, иштеп аткан ичиндеги сотрудниктерди, булар аутсорспу же баары тең биякта Америкада отурушабы, анан компаниянын видениясын, анан 4-нчү нерсе ошол компаниянын финансовый составляющий нерсеси, финансылык мүмкүнчүлүгү. Силер эртең бир жерге кырсыктап калсаңар, же силер өнүгөм, өзөм деп бир трак алам деп калсаңар, трейлер алам деп калсаңар, силерге ошол компания силердин партнерыңар көмөктөш боло алабы же боло албайбы? Демек ушул нерсени силер ачык айкын жумушка кирерде ушул нерселерди силер келишим кылып алсаңыздар болот. Демек мындай компаниялар көп бүгүнкү күндө. Биз эч кимди атын атабайбыз, эч кимди жамандабайбыз. Мындай компаниялар көп. И өзүбүз ойлойбуз, биз дагы ошол өнүгөм, өзөм, астыда бир гигантский компания болом деген компаниялардын катарында болгубуз келет жана ошолордун арасындабыз деп эсептейбиз. Анан экинчи темабыз 30 майлга кантип $14.000 төлөп калдык. Бул кырсык ситуация жолдо жүргөн ар бир айдоочу менен болуп калышы мүмкүн. Бул $14.000 дагы бул тowing компания үчүн мындан да көп акчаларды төлөп келгенбиз. Бирок мындай эле кичинекей инцидент үчүн эмес да. Дем алыш күнү биздин бир степдек трейлерибиз жолдо бузулуп калды. Сварочный бир жеринен үзүлүп кетти. Мэриленд штатында хайвейдин ортосунда туруп калды. Эртең менен саат 8-дерде болду. Анда деле пробка болчу жолдо. Полиция келип туруп, өзүнүн тowingин чакырды дагы, бир 15 мүнөт ичинде алып кетип калды өзүнүн ярдына. Бар алып кетти, понедельник болду. Понедельник күнү эле бизге инвойс жиберип атат. $14.000. 30 майлга. Демек чыгашасы жок, киреше болбойт дегендей.
биздин айдоочу $14,000 түшүп калды. Fleet же болбосо өзү деле же болбосо ким болсо деле 15 мүнөттүн ичинде эч кандай өзү тоюн чакырып, аны мындай своим ходом алып кете албайт эле. Ошондуктан мындай нечестный, несправедливый ушундай жол менен өзүнүн окатын кылган тоюн компаниялар, мен буларды арам компания деп эле айтам. Ушундай ситуациядан булар өзүнүн окатын кылышат. Мындай силер деле ошондой ситуацияга попал болгон болушуңар керек. Мындай эмеде жеңил машинаңар деле же трагыңар тоюн болсо кеминде $2-3 төлөйсүздөр. Биз брокер менен сүйлөштүк. Пятницага чейин бизге убакыт бер, тоюн компания менен содалашайлы, сүйлөшөйлү, көрөйлү деп. Бирок четверге чейин содалаштык, аракет кылдык. Ни в какую дегенде вообще болбой койушту. Анан айла жок. Четверг күнү $13,900 төлөдүк. $2,800 жүк болчу. Аны дагы брокерге бекер жеткирип бердик. Анткени биз ушу жуманын аягына чейин убакыт берсең, биз отбивать этели деп аракет кылалы деп, ал да өзүнүн кастомери менен ошентип сүйлөшүп, навстречу кеткен үчүн биз ага грузун бекер кылып бере турган болгонбуз. Бирок бул менен биз колубузду түшүрүп калып калган жокпуз. Мындан сырткары дагы биз ошо legal department менен адвокаттарды жалдап, азыр бүгүнкү күндө үстүнөн иштеп атабыз, аракет кылып атабыз. Шансыбыз аз, бир 10% шансың бар дейт адвокат менен сүйлөшсөк. Бирок ошондой болсо дагы, ошо 10% шанстуу болсо да биз колдонойлу деп чечтик. Бул овнер оператордун ситуациясы. Албетте анын чөнтөгүндө азыр $14,000 мындай төлөй турган мүмкүнчүлүгү жок болчу. Как компания, как партнер биз ага көмөктөшүп, бүгүнкү күндө ошол акчаны төлөп, чечип жолго чыгарып бердик. Дальше адвокаттар менен кантип ошол кейсти өзүбүздүн тарапка утуштун жолун көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Каналдан ушундай информацияларды билгиңиз келсе, астыда суроолоруңуз болсо силер комментарийге жазсаңар болот. Номерлерибизди калтырып коебуз. Бизге биздин компанияга чалсаңыздар болот. Биз сиздер менен түзмө-түз байланышып, астыдагы болуп аткан жаңылыктар менен бөлүшүп, дагы көп бир видеолорду чыгарып, тажрыйбабыз менен бөлүшүп турабыз. Анда эмес, көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.